Быйыл буюрса дагы 15 стадиондо, анын ичинде Баткен, Нарын, Талас, Токмок жана башка шаарлардагы ири стадиондордо калыбына келтирүү иштери кызуу жүрүп жатат. Бул иштердин бардыгы 2024-2034 жылдарга Кыргыз Республикасында футболду андан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жана 2024-2034 жылдарга Кыргыз Республикасында футболду өнүктүрүүнүн улуттук программасын бекитүү жөнүндө жарлыктарымдын алкагында ишке ашырылууда. Стадиондор демекчи, барыңыздарга белгилүү болгондой, Борбор калабызда дүйнөлүк стандарттарга жооп берүүчү чоң стадион курулуп жатат. Эмдиги жылы анын да ачылышы болот. Анын сыйымдуулугу 51.000 орун болуп, Борбор Азия чөлкөмүндө эң чоң стадион болот. 31 жылы өтө турган футбол боюнча Азия чемпиондугун бизде өткөрөлү деп арыз берип, Кудай буйрса деп турабыз. Урматтуу караколдуктар, мынакей эми жаркыраган ынтымак стадионубузда жогорку деңгээлде футбол оюндарын өткөрүүгө толук шарттар түзүлдү.